Эгерде сиз намаз окуп жаткан болсоңуз, ошол эле учурда ошол намазыңыздан эч бир пайда албай жаткан болсоңуз, анда сиздин окуган намазыңыз сиз үчүн зыян. Кайсыл нерсе Аллага жакындатпаса, ал нерсе Алладан алыстатат. Ошондуктан намазыңызга сөзсүз көңүл буруңуз. Эгерде намаз окуп, сиз бул дүйнөнүн нерселерин ала албасаңыз, анда акыреттин нерсесин эч качан ала албайсыз. Намаз биринчи ушул дүйнөдө эле сизге пайда берип башташ керек. Намаз аркылуу Алланын казынасынан пайдаланып сурап алышыңыз керек. Аллах Таала намазды бизге аспап кылып берди, себеп кылып берди. Алланын казынасынан, чексиз казынасынан пайдаланыш үчүн. Ошондуктан пайдаланыш үчүн намазыбыз туура болуш керек. Мавлана Юсуф Рахматуллах дайыма айтат эле, адамдар хажат муктаждыгын намаз аркылуу Алладан сурап чечип алгыла дейт эле. Намаз менен Алладан сурап чечип алышыбыз керек. Кандай хажат муктаждыктар болсун, дүйнөлүк муктаждык болсун, акыреттик муктаж болсун да. Намаз бул жөн эле дененин кыймылы эмес. Намаз бул жөн эле адат болбош керек. Намаз Алла менен бизди байланыш керек. Алланын казынасынан пайдаланып алганга намаз бизге аспап болуш керек. Исламдагы Аллах Таала бизге өкүм кылган ибадаттардын бардыгынын акыркы максаты бизди жакшы сыфатка алып келүү да. Жөн эле ибадат кылыш максат эмес, жакшы сыфат келиш керек. Орозонуку болсун, зикирдики болсун, ажылыктыкы болсун, аркасында сыфат келиш керек. Ошондой эле намаздын да аркасында жакшы сыфат келиш керек. Аллах Таала Куранында айткан, астагфирулла, инна солата танха анил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз уятсыздыктардын жана күнөө иштерден тосот деген да. Эгерде намаз окуп жаткан болсо, ошол эле убакта адам оңолбой жаткан болсо, анда намазынын кабыл болбой жаткандыгынын белгиси. Ошондуктан намазыбызды оңдогонго аракет кылыш керек да. Намаздын үстүнөн күн сайын менет кылыш керек. Азыр бардык нерсени үйрөнүп жатабыз, бирок намазды туура окуганды үйрөнбөй жатабыз. Аллах Таала кылган намаздарыбызды, окуган намаздарыбызды кабыл кылсын, намазыбызды Аллах Таала оңдогонго мүмкүнчүлүк берсин.